Чормонбай Максутов 25 жылдан бeri мал чарбачылыгы менен алектенет. Учурда 38 баш кой жандыгы бар. Алар үчүн мүмкүн болушунча ыңгайлуу жана коопсуз шарт түзүүгө аракет кылып келет. Бир канча эрет короосуна ууру түшкөнү үчүн койконасын темир тор менен тосууга мажбур болгон. Коркуу мынабу бүгүнкү күн эмес, бул өзү негизи көп жылдан бери эле ушундай айылыбызда көп жолу койлор жоголду. Бул темир решетка ууруларга сал оңтойсуз эмени жаратат да. Алар бул жерден кире албайт. Эгер жыгач башка материал болсо, оңой кирип алып чыгып кетиши мүмкүн. Темир тор менен тосуп эле 38 койду уурулардан сактап калышына ишенбеген чарбагер койканасынын кире беришине жакын жерге бир эмес, 2 ит байлаган. Алар койлорду коргоо жана чоочун бирөө келсе үрүп, кожоюнуна белги берүү сыяктуу табигый милдеттерин аткарышат. Коркконуман 2 итти кармаймын. Булар ошо түндөсү үрүп, мага уурулар болобу, адамдар өтөбү, мага белги берип турат. Каарманыбыз Жалал-Абад шаарында жайгашкан. 37 кызматкери бар өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, мэрия, прокуратура сыяктуу мекемелердеги темир торлордун кандай максатта колдонулуп жатканын түшүнө албайт. Ал эми аталган мекемелердин кире беришинде турган көзөмөлдөө пункттары ого бетер кыжырлантары айтылат. Темир решеткаларды тозуп, убара болуп, анан кийин алдына охрана коюп, охранада адамдар 2-3 адам исмендешип иштеп, бул деген эмне кереги бар деп мен ойлоймун да. Ал жерде эмне губернатордун чөнтөгүнө кол салабы бирөө жарым. Атыякта кирип атканда регистрация болот да. Аны ачыш керек бүт бардын. Решеткаларды койкана кылбастан мындай адамкана деп койсом кандай болот экен, адамкана эмес, алып коюш керек да. Уят нерсе да бул. Чынында облустук бийликтин имаратына ээн эркин кирип чыгууга мүмкүнчүлүк жок экенин айтып, нааразы болгондор буга чейин да көп болчу. Облустук милиция, прокуратура, сот органдарына чейин темир тосмолордун артында отурууга көнүшкөнү, эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды ого бетер чоңойтуп жатканы белгиленет. Муну алып ташташ керек мен ойым. Муну эмне кереги бар муну? Ичинде кимдер бар мунун ичинде Куда билет да. Ачык эле иштей бербейби, көрүн адам кирбейби өзүнүн немелерин боюнча. Буларды жашыруун кылып, темир решетка кылып адамдын түшүнө кирип өтө баалуу нерселерди коюп алышыптыр. Бул эмне деген бул? Эми кечирип коет го, мени түрмө бул. Түрмөдө эле мындай коргонгон эмес, сеткан эле зымдарды эле ороп койгон. Бул тосмолор тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков да ачык пикирин билдирип, сындаган темир тосмо менен курчалган жетекчилердин жан сакчысы менен жүргөнүн коркоктук катары баалаган. Ушуга жеттиңер, даже район, областка чейин өткөрмө пункттарды коюп, күзөтчүлөрдү коюп, каалаган киргизбейсиңер. Элди кабыл алуу маселеси мына азыр бардык органдарда, бир укук коргоо эмес органдарда мына келген арыздарды мен карап атам өзүм. Айрыкча укук коргоо сот органдарына келген арыздарды. Ошол эле чече турган маселе чечилбей атат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.